багдабатты кылып атат, мына врачка колдойт мени. Мынау айылдын аты эмне? Чоң арык, Жана Замандаш деген СССР түзгөн Бузурманкул Кадыр Өкүмбековичтин айылы да. Кадыр экенин айылы ушул, Кадыр экенин айылы ушул. Кадыр экенин үйү тиги жерде эме отурбайбы? Тиги жерде эмеден туникеден жабылып турбайбы? Боз туника болуп. Ооба. Кадыр эке өтө айылына суу чыгарып берген, китапкана куруп берген, Токтогул районундагы спорт залдарды, өзгөрүштүү спорт залды өзүнүн каражатына, мамлекеттикине эмес. Токтогулда бокс залын, штанга залды өзү жасап берген да. Жанагы Шопокко кетип атканда жолдун боюнда чоң мечитти өзүнүн каражатына. Эч кандай грант, тиги бу араб, тиги деген жок. Өзүнүн чөчөгүнө жасап берген. Ушул айылга суу чыгарып берген, ушул айылга китепкана салып берген. Дагы Толгон Токой эмелери бар эле. Азыр биздин байлар жалаң эле арабтарды эле күтүп калды, арабтар кылыш керек деп эле. Өзү бай экенбиз да. Аны биз керек болсо да. Алардан да бай экенбиз. Болгону биз ошону бизге демилгелеп, мындай түрткөрө турган адам жок экен да. Мына Кудай буйруса, сиз азыр эме кылып атпайсызбы? Багдабат кылып атпайсызбы? Азыр мен айттым го мына жерде бай бала депчи. Брачка 92-жылкы бала депутат. Ал колдойт мени. Ар дайым колдоп жүргөн. Аке, себептен биз ошол то эме айыл ошол жака чейин кетет да. Башына чейин. Жана Алатай Кулатай деген эме заповедник ушакта. Алатай Кулатай деген корук ушактабы? Машалла. Кудай буйруса, Токойду досторубуз эми убакытты бир эме кылышыбыз керек да, мына иштерди эмет койсок алар достор канча жылдан бери чакырылып жүрөт, келгиле, баргыла депчи. Тоонун үстүнө чейин чыгарабыз, анан өтө сонун кооз жерлер бар депчи. Анан бизге эң башкысы азыр жана сиздин Багдабатты элге жеткиришибиз керек. Анан мынандай да, мына азыр мына көп балдар, көп кыздар мына бизде бир неме болуп кетти. Байкап атасыңбы? Семирип кетип атат эл. Семирип кетип атат, эме болуп атат. Жанагы биз айткан Багдабатты элге жайылтып туруп, мына Кыргызстандын бардык жерлерин бак кылып алчу боло турган болсок, мына ошол бакты караган эле чыгып түшүп атып эле бизде семиздик болбойт. Тура? Арык мындай симпатичный болобуз. Анан кийин тиги мына тоону көрүп атасыңбы? Ошонун үстүнө чыгып туруп, ошол жерде бир саам отуруп, буякта карап, бир ой жүгүртүүнүн өзү эле бир чоң философия да. Туура? Карасаң эми, анан мун үстүнө чыксаң деген ошол жерде кар жаткан болсо, бир булут турбайбы тоонун үстүндө? Ооба. Ошол Алатайдын ошол жактан нары көздү ачсаңыз ошол жак эме Аксыга кетесиз да. Аксыга кетесиң, бир жигит бар го баягы ушул тоолордо экскурсия кылып өзү жөө жүрөт. YouTube'га тартат да, мен ошол жигитке баа берем, ошол жигитке жолукпай жүрөм, жолуксам ошо айтайын дедим эле. Давай ушундай бир турларды ачпайсыңбы? Платный кылып эле ээрчитип, ушуларды деген айландырып баспайсыңбы деп бастырып элди. Чоң узун сарай турбайбы? Ошол Бек агабыздын атасы Ысман Бөрбиевдин сарайы турган жери. Ошол жер. Булар Торкенде жашаган. Бек Бөрбиевдин атасынын, ошол жерби? Ошол жерде чоң сарай турат го. Ооба. Анан булар өмүр бою Торкенде жашаган. Кийин ошо Усман Аксакал өзү ушул жакта туугандарына ыктап келди. Ушул сарайга келди, аттап жүрдү да. Бул мүнүшкөр, саяпкер, өтө чоң агроном болгон, кыйын иш болгон да. Агроном болгон экен да. Өтө кыйын иш болгон. Анан ошол жерге келип, ушул сарайга саяпкер болуп ат чапканда ар дайым аттары астыга чыгып жүрдү. Бүркүт таптап мүнүшкөрдү кылып жүрдү. Ыры бар го. Баягы Каралбай бүркүтүн алды, Багылбай Аркман алды да атасына чыгарганчы. Ошол Аксакал. Усман Аксакал. Аксакал. Бек агабыз азыр өзү Бишкекте турат, жана жолдун боюнда Бегордо деген чоң кафе менен жакында эл артисттигин алды. Кудай буйруса Токтогулдун сыймыктары деп атпайбы? Ооба. Билме сатылган алдагы ушул Бек Бөрбиевдин 2 ата өткөн туугандары болот да. Багыш болот. Багыштар ба? Багыштар болот.
багыштар бар. Бул айыл ошо багыштар бар. Мына Мазар суу деген айыл. Ошол Мазар суу 100% Адигиненин сарттар уруусунан. Мазар сулуктар Адигине экен да? Адигине сарттар уруусу. Азыр мен жана тууганыбыз айыл өкмөт башчы да ошол жактачы. Ошо жолуктура албай калдым. Жана сиз экөөбүз эфир кылып атканда өкпөттүр. Машина мененчи. Жолуга Кудай буйрса жакшы бир эме деген. Ал бизди колдойт. Кудай буйрса биз айтабыз. Мынанын ичинде деле баккыла турган болсоң, могу жерге деле канча миңдеген, 100 миңдеген көчөт батып кетет да мынанын ичине. Эми Абдулдаке айтып атабыз го. Бул Кыргызстандын жеринде бош калтырбаганга аракет кылыш керек экен да, биз Чечняга барганда көрдүк да. Мынчалык суу жок экен аяктан. Мага азыр мына Узун Акмак суунун жанынан көрөсүз. Азыр эң тартылган баягы мөңгүлөр эрип, эң тартылган учурунда көрүп атасыз да. Ошондо суунун чоңдугун көрөсүз, анан баягы кирген учурундан элестетип көрүңүз андачы. Керек болсо дейм. Керек болсо ошол кезде элестетип көрсөңүз. Мынанын үстүнө чыксаң барбы? Тен чокусуна чыгып алсаң. Бул деген Альпийский горы биякта калып кетет да. Бул жерге энем немеге Ахмат акам айтып бир жакшы джип алдырышым керек экен, а? Ахмат Келдибеков мени аябай жакшы көрөт. Ахмат ака. Мен өзүм бир тууган укамсың деп аябай жакшы көрүп, эме кылып, эмне жардам керек деп айта берет да. Жок, нормальный бар жок деп кой. Эми Кудай кааласа бир жолугуп калсам айтайын. Ахмат ака, бир жакшы бир баягындай рамочный бир джип алып бериң, мына Бактабатта жүргөндө кыйналат экенмин дептир. Молодец жигит. Эркек да, короче, мужик. Ошол Марат Султановдор, Ахмат Келдибековдор ошондо президенттикке Марат Султанов койгондо келип кеткенде да. Элде Адигинелер сарттар бар экенин өткөндө айтты го. Эмеде YouTube'дагы интервьюсун окусаңыз, эме деди го. Токтогул Сатылганов менин эң жакын тууганым болот деди го. Токтогул Сатылгановду? Токтогул Сатылгановду айтты, менин эң жакын тууганым болот деп. Туура да. Биз ошо YouTube каналында, YouTube'да кайсы эмеде жүрөт. Мен анда интервьюларын аябай өтө билимдүү. Чындыгында Кыргыздын жана саясатчылары, Кыргыздын чыган жигиттери бири-бирин аңдыбай, бири-бирин кызганбай биригип койсочу, Кыргызстанды бир жылда өнүктүрүп койду болот. Бир жылда ушу бири-бирин аңдып, бири-бирин кубалап, бири-бирин камап, кайра бири түрмөдөн чыгып келип, экинчисин камап, анын эч кандай кереги жок экен да. Ар тигиндерге токтосоңуз, аны бакты көрөбүз ошол. Үстүнөн көрөлдөт койду. Көрөйсүң. Эмеден көрөлдөт. Ошол бирөө алма эккен го, ошол алма, ошол превосход деген алма же скрипсан да. Тикка өсүп атат го. Тикка жапжашыл болуп өсөт, ошол өзде Star Крипсон же болбосо эмен комуздун эмеси көрдүңүзбү? Ошол жерде жакшыраак көрүнөт да, ошо үстүнөн көрөлү дедим да. Ушунча жерди тосуп туруп көрдүңүзбү? Азамат экен, красавчик, молодец. Ушундай адамдар көбөйсө. Жана баягы сенин сөзүңө немеде кошумча. Мына немени баягы немеден нарындан Аскар экебиз. Анан тетиги Шаку брат. Бул жактан болсо Ахмат экебиз. Тетиги Марат Султанов. Ал жактан болсо Канат Исаев. Анан тетиги Бабанов. Бардык Кыргыздын чыган жигиттери, мисалы үчүн алдуу күчтүү жигиттер бардыгы баягындай ошол Багдабатты колдоп туруп, бир ортодон сүйлөшүп, бир клуб кылып туруп, клуб мындай деп туруп, 5-10 миллион доллардан чыгарып туруп, мына Кыргызстандын жерин бардыгын бак кылып салса болот да. Кандай бак кылат дегенде мен көрсөтүп кетет элем, мына
Ушундай бак кылып салса болот да. Мына Абдулла кел. Мен көптөн бери көрө элем. Тоонун жаардан бул жагы Моңгол жаарга чейин тоскон экен, көрдүңүзбү? Эми оны жерге тамчылатып сугаруу системасын коюпту, көрдүңүзбү? Ооба. Өнөт деген. Мына ушул суунун аты эмне? Ушул жанагы Узун Акмат. Узун Акмат суусу. Жаман чоң суу экен. Ой, бул азыр эң тартылган, эң низкий эмеге. Уровендегиси деген, Эң низкий уровендеги ушул. Тиги бакты көрдүңөрбү? Жас Мына келгенде. жакындатып көрсөтөйүн мына. Жас келгенде. Мына жакта таштарды көрдүңүзбү? Ушул өзөн толуп агат да. Мына таштарды басып агат. Мына таштарды көрдүңүзбү? Мына сууну карагыла. Сууну көргүлө, тиги жерде сугаруу системасын коюптур. Мынанын нары тияка чейин тосуп туруп азамат экен. Мынанын могу жердеги алманын даамы деген укмуш болот да. Кудай буйрса. Укмуш болот. Тетиги алманын даамы аны деген мисалы үчүн аны көргөн бар, көрбөгөн бар да. Бул киши бекеринен тоскон эмес деп ойлоп атат. Себеп дегенде тиги жактан да суу түшүрөм деген ой бар окшойт. Мунунчу. Ушул жердин баардыгы бир канча гектар жер деп ойлойсузбу? 10 гектар барбы? Жок, бул жерде 1, 2, 3, 4 где-то бир 20га жакын бар бу жерде. 20. Ушунча жердин баардыгына бак кылып жатырган болчосо, тетиги кичинекей там турбайбы? Ал Кудай буйрса гостиница болот деген чоң. Склад болот. Мына элдер өнүгө баштады. Бак табат деп сиздин эмгегиңиз текке кеткен жок деп ойлойм да. Мындан карасаң мындай ушундай жерде мына ушул жерге заңгыратып бир эме здравницаны салып кой, Ана мынанан нары жөө жүрө турган неме кылып кой мындай поход, Жөө жүрүп келип, монтип, арыктап, семизи семирип, арыктап, немеси. Арыгы семирип. Эменин эмес экен. Символ Чолпон атаныкы. Бар Токтогул атабыздын немесине мынакей 2 километр жер калды. Кудай буйрса музейине. Азыр биринчи музейине киргенден биринчи мүрзөсүнө кирип Куран окуп чыгалбы? Анан кийин музейине эгер ачык болсо киребиз. Болсо Кудай буйрса эми көрүп калдыңыз, бияка өзү негизи эле ошо Адигиненин тукумдары бир кел зыярат кылып кете турган жерлер да. Себептен де бул жактан ушу аба алмаштырып келгендиктенби же башка себептери барбы? Бул жакта Адигинеден мына Жоморт Бөкөнбаев чыкты. Токтогул Сатылганов чыкты. Жакшы менен жанашсаң бага кезиң, жаман менен жанашсаң дагы кезиң дегендей болуп жаңы макал чыгаралчы. Машалла. Молодец, айыл өкмөт жакшы экен. Мына кире беришин кара, жашылдандырып коюптур. Бул дагы өзүнчө бир иштегендин бир белгиси да. Ошол агабыз, сиздин тууганыңыз сыйлаган урматтаган адамдар. Эми ошо Адигине саттап жээни мурда ошо жакта төрага болчу, мен досум бүгүн жолугуп албай калдым. Өзү ошо көмөйдө сиздерге жээм болот. Адигине саттарга жээм болот. Баягы Ахматбек Кендирөк баягы мыйзамсыз камалганда ошондо ушактан балдарды уюштуруп барып жүрдү да. Тайгеме чыгарып көмөйдү депчи. Жайрак эмне ближайший полицейскийлер бар. Ушундай да ноно бар. Чолпон ата айыл экен да. Чолпон ата айылы, Чолпон ата айыл өкмөтү. Бул Чолпон ата айыл өкмөтүнө Мазар суу айылы, Кушчу суу айылы, Кара Күнгөй, Актектир, Чолпон ата болуп кирет да. Шайлоочулардын саны канча экен? Сен как баягы партия менен иштегениңе билсең керек. Бул Чолпон ата айыл өкмөтүндөбү? Ооба.
Чолпон ата айыл өкмөтүндө 4800 болуш керек эле. 4800 шайлоочу. Эми жылда шайлоочулар кирип чыгып берет. Биз баягы 2015-жылкы сводкалар менде бар үйдө бардыгычы. Эгерде кооператив түзө турган болсо, где-то бир 2000 неме үй бүлө неме челем болот экен да. Буяктан эле. Чок дегенде эле. Ал кооператив түзө турган болчу, мисалга Токтогул районунда 110 000 киши болсо, 110 000'дин эмеси 50 000 киши боло турган болсо, сиз жана 30 000 деп айттыңыз го. Ошо 30 000дей мүчөбүз болот да, 30-40 000дей. Себеп дегенде эми бардыгын жерге укугу бар адамдарда. Бардыгын айтабыз. Бизге кызганыч, бизде эме деген бизде бардыгын укугун бирдей кылып берсеңиз, бардыгын законду тегиз кабыл алсак, баягында мыйзамды, келишимди. Эми мыйзам эмес, келишимдичи. Анан ар бир жарандын ошо кооперативге мүчө болгонго ар бир жарандын ошол жерге өзүнө өзү баягындай бай. Мына каражыгач эле эгерттир деп кам. Мына ошол каражыгачтын ордуна жаңгак эккенде, мына айылдан дегенде бир жөнүнө дегенде 150 тонна, 200 тонна жаңгак чыгып турмак да. Эми Абдулла Ташев. Мурунку Советский Союздун эмеси да. Илгери баягы кыргыздар байо, ишенчек, катта. Анан муну биздин жакын эле туугандарыбыз, нарак эле жактагы алыскы жакын туугандарыбыз баягындай кылып жаңгак экпесин, булар эксе токой кылып ийет деп анан жаңгак эксеңер баягы уу болот, уулан өлүп каласыңар деп коркутуп, ушул убакка чейин мына биздин поколенияга чейин жаңгактын түбүнө жатпаш керек экен, жаңгактын гүлүн көрбөш керек экен, көргөн киши өлүп калат экен деген ишеним менен жашап келдик. Ошондой болду да. Ошон үчүн анан каражыгачтар өзү чыгып калат экен, анан кийин аны сугарбайт экенсиң, анан отунга жарайт деп эле ошо менен келди да. Анан мына сизге окшогон элди баягындай үгүт насаат, даваттар менен сугарган элдер жакшы жолго салып, азыр элдин баардыгы ойгонуп, мына көрдүңүз канча деген 10-15 гектар жерин королоп бактыга баштапты. Сонун ишти аткарып атышат. Молодец. Ар бирин Кудай буйрса ушу сиз 1 жыл, 2 жыл ушу Кетментау аймагына кыдырып койсоңуз, Кудай буйрса бул жакта эгиле турган, баягындай бакка айланда турган жерлер, жана биз кой элге тиешеси жок жерлерди көргөздүк. Элге тиешелүү жерлерди дагы элдер эге баштайт да. Эге баштайт. Мына мисалга мунулардын баардыгын элдер кыркат. Керексиз өрүк, керексиз нерселердин баарынча мунулардын баардыгына суу келет, көрдүңүз го? Суу келет. Ушул суу бир 10 километрге чейин кетет менин оюмчачы. Анткени ушунун башында дагы өтө чоң жерлер бар да. Ошолордун баардыгын бак кылып мына жаңгак, анын ордуна жаңгактын ордуна катальпа тигип койду. Бул катальпанын не кереги бар? Жаңгак керек да мунун ордуна. Жаңгактын эле мисте жаңгак, мына катальпа мыналарчы жаңгактын эле бир түркүмү болгону бул түшүн байлабайт да баягы. Бул жалбырагы чоң болуп, эмес декоративный баягы кооздук үчүн дарак. Ушунун ордуна биз жаңгак кызар болот беле? Болот беле да. Ушуга кеткен энергиясы, жердин суу эмес баардыгы ресурстардын баардыгы деген жаңгакка кетет беле? Ого да. Уландыз кен, кайда келет, кайрылып калчы? Токтоп коңчу. Улан. Мен тозун беле. Улан! Улан! Мына сууну карагыла. Мына түшөт, мына жерге насосту коюп эле, мына жака бак кылып эле сугара бер. Мына суудан тер жерден тосуп дамба кылып туруп, мынанын үстүнө айдай бер. Мына жасайм десең толтура возможность. Ассаламу алейкум туугандар. Дагы бир жолу биз Чолпон ата айылындабыз. Токтогул Сатылгановдун туулган жерине кетип атабыз. Азыр барып, ошол жерде музейин зыярат кылып, мазарына Куран окуп дегендей ошондой кылып кетели деп келдик. Анан бир ротоло мына ушул жактагы бак отургузуу жерлерди дагы бир сыйра көрүп кетели деп келдик. Иншалла баардыгыңыздарды ушул
баг отургузууга дагы бир ирет чакырып кетет Абдулла Ташиевич. Ассаламу алейкум туугандар.